Өтө көп адамдар менен иштеп атам. Мына ушулардын ичинде мен орой айтсам мен кечирим сурайм. Кечигип жүргөндөр кездешет. Кечигип калгандар кездешет. Мен бир нерсени байкадым балдар. Мен дароо кечирим сурайм. Бул орой сөзүм үчүн. Кечигип жүргөн адамдардын дээрлик бардыгы 99% кедей жашагандар. Мен ушуну байкадым. Өтө катуу тийди мага өзүмө. Мен өзүм таң калдым ушул кубулушка. Элестет, бир күндө 2-3 жүздөгөн адамга тайпага өтөсүң, 5-6 кечигип келет. Кечиккендер мынтип карасаң кийиминен, сүйлөгөн сөзүнөн, жаң соолорунан билинип турат. Жашоосу начар. Мен акыркы жылдарда ушул нерсеге кызыгып өзүнчө да сүйлөшө баштадым. Муну билдирбей эле барып, каерде иштейсиң? Иши жок. Кантип жашап атасың? Эптеп туугандар менен мындай. Бүт кечиккендердин бардыгы балдар. Мен ушул жөнүндө бир чоң макала да жазайын деген оюм бар. Бир видео да тартайын деген оюм бар. Изилдей баштадым. Эмне үчүн колунда бар сапаттуу жашагандар өз убагында келет. Акчасы жок, кедей жашагандар, начар жашагандар дайым кечигет. Эмне үчүн? Көрсө ушул жерде бир чоң проблема бар экен. Көңүл буруңуздар. Кедей адамдар булар убакыттын баасын билбегендер экен. Да, мен кечирим сурайм. Кедей деген сөздө бизде акыркы кезде кедейликке мамиле бир аз туура эмес. Биз ойлойт экенбиз, бул Кудайдын жазып койгон тагдыры деп. Андай эмес экен туугандар. Адам өзү тандаган жашоо экен бул. Өзү ошондой жашоону тандайт экен дагы, бирок Кудайга оодарып коет экен. Кудай ушинтип койду бизди деп. Жок, бул адилетсиздик экен. Бул Кудайга куру доомат болуп эсептелет экен. Бул өтө мындай адилетсиз. Анда адилетсиз болуп калат. Аллах Таала бирөөгө байлык берет да, бирөөгө кедейлик берип коет. Жок. Кимге байлыкты берип атат? Жашоосун уюштурганга, умтулуусун күчөткөнгө, тырышканга, тырмышканга, издегени шашкан адамга берип атат. Кудайга жакындаган адамга берип атат. Кимге бербей атат? Бергенди билбегенге, уюшпаганга, жүдөгөнгө, уктаганга, саранга, ошо токтоп калган бир жерде эле тырмышып эле бир эле жерде ошо кетме менен гана, бир билим албайбы, бир нерсеге чыкпайбы, умтулбайбы. Мен ушуну байкадым балдар. Демек, биз өзүбүз тандап алат экенбиз жашообузду. Бизге таңгуулабайт экен эч ким. Биз аны өзүбүздү алдайт экенбиз. Эмне үчүн кедей жашайт адам? Мен ушуну туура эмес айтып койбоюн деп изилдедим. Адамга Аллах Таала ырыскыларды берет. Ушул ырыскылардын ичиндеги эң күчтүү ресурстар бар. Бул кадыр бар, адамдын кадыры бар, эң күчтүү ресурс. Анын үй бүлөсү ресурс, анын тууган уругу, анын байланыштары, билими, жөндөмдөрү, эптери. Булар өтө күчтүү ресурстар. Ошонун ичинде да эң күчтүү ресурс бул универсалдык материал боло турган ресурс убакыт. Мисалы үчүн, нан жасаган адам нанды эмнеден жасайт? Буудайдан, ундан жасайт. Нандын материалы ун. Журналист текст эмнеден жазат? Сөздөн. Тексттин материалы сөз. Кийим тиккен аял матаны эмнеден алат? Кездемени. Пахтадан. Материалы пахта. Балдар, жакшы жашоонун, акчанын, байлыктын материалы, чийки заты бул убакыт экен. Кедей адам мына ушул кендин өзүн туура эмес иштетет экен да. Акчага айлана турган ресурс убакытка болгон мамилеси туура эмес экен. Ошондуктан анын колунда акча жок экен. Анын колунда ден соолук жок. Анын колунда кадыр-барк жок. Анын билбедим, жөнөкөй адамдарга насип кылып аткан немелерди өзү алышка өзүн өзү бууп коет экен. Анткени ал мына ушуну баалаганды билбейт экен. Негизи балдар, убакытка болгон мамилени өзгөртүү менен адам жашоосуна болгон мамилесин өзгөртөт экен. Түшүнө алдыкпы? Ошондон улам мен байкадым.
Keçigүүнүн кесепеттери аябай көп экен. Муну жашоодо да аябай көп. Өзү негизи 3 себебин метилерге айтып берейин. Биринчиси бул уурулук. Эң чоң уурулук бул убакытты уурдаган адам. Кечиккен адам башка бирөөлөрдүн убактысын уурдаган адам болуп эсептелет экен. Вот элестет, мен бирөө менен азыр жолугушуум керек. Мен ага атайын убакытты белгиледим. Жолугушабыз дедим, убакытты белгиледим. Ну, ал жарым саат кечикти. Менин жарым саат өмүрүмдү уурдады деп эсептелет. Бул уурулук. Эми уурунун жашоосунда жакшылык болобу? Эми мен баягынтип кокусунан өзү так жүргөн адамдар бар, бирок кокусунан кечигип калат да кээде. Күтүлбөгөн бир шарттар менен кечигип калат. Мен ал жөнүндө айтып аткан жокмун. Вот дайым кечиккен адамдар бар. Аларга жашоо образы ошондой, убакытты сезбеген адамдар бар. Мен ошолор жөнүндө айтып атам. Мына ошондой адамдар жашоосу начар, кедей. А вот кокусунан бир байкабай кечигип калгандар бар. Алар эми бул пенделик, бардыгы деле болот. Алар жөнүндө эмес сөз. Булардын негизги адаты андай эмес. Вот негизги адат кечиккендер бар. Булар убакытты уурдаган адамдар экен. Бирөөнүн убактысын уурдаган адамдар. Экинчиси, булардагы дагы бир чоң кесепет жапайылык бар экен. Вот элестет, бирөө менен сен жолугушууну белгиледиң, ага келбей койдуң дагы, телефон чалса, телефонуңду өчүрүп коесуң. Бул жапайылык да. Жапайы адамда жашоосунда өзгөрүү болобу? Жок. Карасаңар, мындай адамдар кандай болот? Дайым бекинип отурат, дайым артта отурат, дайым күпүйүп. Койчу жабык. Үчүнчү бир кесепети, балдар, бул кечиккен адамдар кыянатчы болуп эсептелет экен. Сөзүндө турбаган, убадасын аткарбаган кыянатчынын сыпаты бар экен. Чындыгында эле, вот жолугушабыз дедик, анан сен сөзүңдү буздуң. Сөзүңдө турган жоксуң. Өтө көп адамдардын адаты ушундай экен. Мен байкап, изилдеп көрсөм, эмне үчүн белгиленген убакытта келбейт десе, иш чыгып калды дейт. Маселе эмнеде болду? Маселе иштин чыгып калганында эмес. Ал бир нерсени болжошуп атканда, бир убакытты сүйлөшүп атканда, иш чыгып калаарын ойлогон эмес. Ал уюштурганды билбейт. Мисалы үчүн жөнөкөй эле телефондо балдар календарь бар да, календарга киресиң. Так, саат канчага жолугушабыз деп атабыз? Мынчага. Мен ошол убакытта бош эмес экенмин. Менин убактым эмеде чектелүү экен десе болот да, болгону 3 секунд убакыт кетет. Жок, ал убакыт менен мамилеси начар болгон үчүн иши барбы жокпу билбейт да. Болду, жолугушабыз, макул дейт и кыянаттык кылат. Сөзүндө турбайт, убадасын аткарбайт. Мындан ары да толгон токой кесепеттери бар. Ошондуктан мен силерден өтүнөм, ким убактысын уюштурбай аткан болсо, кечигип жүргөн болсо, тез аранын ичинде кечигүү адатын токтоткула. Үйрөнүш керек. Бир күндө эле өзгөрүп калбайт. Кечигип жүргөн адамдардын адаты бир күндө эле өзгөрүп калбайт. Бирок аста өзгөрөт. Мисалы үчүн, эртең мен могу жерде жолугушуум барбы? Жазып кой ошону. Алдын ала. Жолугушууга бир күн мурда даярдан. Эртең мен барышым керек. То есть, канткенде да кечикпе. Биз айтабыз. Кечигүү бул кедейликтин белгиси экен деп айтып калдык. Кечиккен адамды, ушу кечигүү адаты бар болсо, биз мунун жашоосунда демек проблемалары бар окшойт дейбиз. Кээде да колунда бар адамдар деле кечигип калат. Кечиккендер бар, кечиккен адаты бар. Биз аларды да айтабыз. Мынау көрбөгөндүн көргөнү курсун. Негизги материал убакыт менен иштегенди билбейт экен бул киши дейбиз. Колунда байлыгы бар экен, Кудайга шүгүр жетишкендиги бар экен. Эми убакытты дагы иштеткенди билгенде эле аябай көп нерсеге жетишмек деп тамшанып калабыз.